Агай, жана сиздин бияктагы Алла разы болсун, жакшы мотивация бердиңиз чындыгында. Жана анча максат болгон үчүн, бирок жана анча кыйынчылыкты басып өтүп, жана максатыңызга жеткенчи. Эми ошол 90 жылдары чындап эле баягы Россияга, башка мамлекетте агым көп болуп, кыйналгандыктанчы. Сиз негизи ошондой ойлор болду беле? Ошол моментте. Жок. Болгон жок, э? Жок. Тетирисинче мен кеткендерди ошондо жаман көрчүмүн. Достордун бардыгын катташуу үзүлүп калды. Мен ошолорду кечире албадым да, чындап эле мени сатып кеткендей болду. Чын айтам. Аябай кыйын кез эле да. Ушул кезде мына жерде элибиз менен турбайбы десең, окуп келип анан келип, мен айткам, келбейсиң. Жок. Азыркы ушу кетип аткандар кетпей эле бияктан иш кылса болот негизи. Эми мындай да, жаштардын көбү билбейм, ар ким өзүнүн тагдыры го. Бирок мен ойлойм, көбү жөн эле жер кыдыргысы келип кетип атат окшойт. Көбү ойлонбой эле жеңилдик менен кетип атат. Барып деле бир кыйраткан деле иши жок. Ою бар балдар кайра келип атат. Кайра келип атат. Мисалы үчүн мага бир да күн жок, телефон чалган. Агай, мен мына сиздин ролиңизди көрдүм, мен кайттым. Ачка берсем ушул жерде өлөм деген балдар. Ойлонгондор келип атат. Нуржигит Кадырбеков да келип кетти, ошо жакшы сөз айтты. Айып ачпаш керек, көрсөң жабыш керек дегендейчи, аттарын айтпабы, бирок айткан сөзү мындай ойлондурат экен да. Мен балдарымды Америкада эле окутушум керек. Бияк Кыргызстан өнүкпөйт, өспөйт деген ошолордун сөзү болуп атат. Мындайчы, андайлар карапайым эл кайда калат деген ой болуп атат. Андайлардын бизге кереги деле жок да өзүнчө. Аллах Таала өзү тазалап атат да бизди. Бир биздики дегендер керек да. Патриот болуш керек. Өнөп өсөт. Патриот биз ата бабаларыбыздан алган жерибиз да бул. Бул жерди баалабаса, демек ага бул жерди насип кылбады. Ата бабалардын сөөгү жаткан жери анын сөөгүнө насип кылбады. Балдарына насип кылбады демек. Эмне кыл дейсиң? Алла разы болсун. Алла разы болсун.